Поэзия майрамынын коноктору барын университеттин студенттери сиздерге да окууңуздарга ийгиликтер каалайм. Поэзия ордосу коомдук адабий бирикмесинин мүчөлөрү Лаража сиздерге чыгармачылык ийгиликтер каалайм баарыңыздарга. Мен өзүмдүн мен Акбарамдын Жергет айылынан болам. Келимов Муразбек Күйналиевич. Ошол айылда жашап, айылда турам. Өзүмдүн жашагым бар деген өрүмдү окуп берейин. Калып кээде ортосунда жалындым, агай бирде ызгар суукка кабылдым. Эдирие түшкөнүмдү тана албайм, эсимин деп эки оозуй таш сабырдым. Түз жол турса ага түшпөй чекелеп, тикенекке караганга чалындым. Солок акыл дешер элир, а бирок чоңдугуна күмөнүм жок багындым. Майын элдин эсебинен чайнаган мансаптууга эч келген жок жаңындым. Ирен житер, итадаптан шүк болдум, айкүл кондум, бөк да болдум, чик болдум. Көпчүлүктүн жүгүн кээде көтөрсөм, көпчүлүккө көп учурда жүк болдум. Кээде окшошуп жер учурган камгакка, кээде уютулган кыт болдум. Токторо албай тогонондум кай бирде, тогун окшоп чың үйлөнгөн пут болдум. Ит тигеле кылбаганым болбосо, иши кылып бул жашоодо бүт болдум. Эссиз деле болгон жокмун топтолуп, эстүү деле болгон жокмун топтолуп, эссиз деле болгон жокмун шоктонуп. Адилдиктен тайган кээ бир жандарга айта турган сөзүм турат оптолуп. Жатырланып кетпесин деп жан дүйнөм жайып турам ыр сабынан оттонуп. Паста куруп келем турмуш жолунда, тайгылбаска тизгинимди бош коюп. Жашоо сыноо экендигин унутпай, жашагым бар ыйман менен дос болуп. Ушу биздин поэзия ордосунун эң улуусу, сакалдуусу. Бул кишиге окутпасак болбой калат да. Ошон үчүн көңүлдүңүздөр. Кымбаттуу поэзияны сүйүүчүлөр жана биздин келечектин ээлери, куш келиптирсиздер. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, Акталаанын кызымын, Балыкчы шаарында турам. Поэзияга аябай кеч келдим. Азыр 72 жаштамын. Азыр ушул поэзия ордосунан сабак алып атам. Мен ушул Нарын шаарында педучилищенин алтын уясынан 52 жыл мурун учкам. Ушул Нарындын билими мага кут берип, өмүр жолум аябай байсалдуу болду. Ушул жакка келсем жаштыгымды эстейм. Ошо силерде студент кезде жүрөгүмдү кытырлаган бир сезим бар, ошолорду окуп берип коеюн. Нарында калган жаштыгым. Теңир тоонун ордосу сен нарынын, сенде калды жаштык жалынын. Студенттик күндөр өтүп койнуңда, махабаттын чоң өртүнө кабылдым. Сүйгөнүмдүн колтугундан алданып, жашыл тулан чакан жолун таптадым. Нөшөрлөгөн жазгы жамгыр алдында, жүрөктөрдүн каңышканын тыңшадым. Көчө бойлоп багаралап чуркадык, жашыл шаарым көркөмүңө суктанып. Төрт тарабың ат мөңгүлүү тоо курчап, таза абаң тоо гүлдөрү жыттанып. Андан бери өзгөрүлдүң жаштыгың, заңгыраган нечен үйлөр салынды. Күндөн күнгө жаңыланып өсө бер, а мен болсо ак чач болуп карыдым. А мен болсо ак чач болуп карыдым. Мен Акбала районунун Жергет айылынан келдим. Ошол конкурста ушул ырымды катыштырдым эле. Анан жеңүүчү болдум. Ушул ырымды окуп берейин сиздерге. Бала чактан, эн атадан ажырап, байоо кезде акын калган томолой, жаш чагынан жан дүйнөсү чачырап, жакшы турмуш жанга жакын жолобой.
Балдар үйü болуп анын очогу, башталышы өксүк менен башталган, жандай басып жетимдиктин тозогу, мээрим көрбөй иштен сызып жаш калган. Жаны менен курган оту күйүшпөй, эки багыт эки жолго түшүшкөн, ортосунда наристеси сүйүнтпөй, чарчап калып жан дүйнөсүн үшүткөн. Кале менен көк сыясы сызылып, жан дүйнөсүн ырларына арнаган, тагдырынан калган менен кысылып, барак менен сырдашуудан талбаган. Ой кыялын ак баракка чагылтып, окурмандын назарына алынган, саптарына мончок шөкөт тагынтып, атактуу бир акын болуп табылган. Тилден тилге которулуп ырлары, аалам кезип акын атын тааныткан, көрбөсө да жашоо бакыт жыргалын, өчпөс болуп орун алды тарыхтан. Өчпөс болуп орун алды тарыхтан. Жалпы орто билим берүүчү мектебинде 10 класста окуйм. 7 классымдан бери ошол поэзия ортосунан баштап ыр жазып келем. Ана сиздерге бүгүнкү аткаратууч тартуулап берүүчү чыгармам Тополон базары деп аталат. Азыр көпчүлүк адамдардан сурасам, мен адамдарга ишенбейм деп коюшат. Ана ошол эмнеге ишенишпейт? Ошол нерсени мен базарга барып бир көрсөтүп келдим. Бул поездар. Кечээ чыктым, аралайм деп базарды. Көрүп алып бу көздөрүм жашалды. Келгениме ушунчалык өкүндүм, көрүп алып базардагы азапты. Мен барыпмын адам саткан үйлөгө. Мендей болгон адам жүрөт сүйлөнө. Эй, мекен саттым, не дейсиңер дегенсип, менсинет кийим кийип түрлөнө. Көрүп калдым бир жигитти алыстан, кеп баштасаң кошо сүйлөп жарышкан, соодалашып жакшы сүйлөп акыры, сүйү сатты, жалган сезим катышкан. Балдар жүрөт, ант беришип достошкон, бир сыноодон артка кайтып коштошкон, жада калса бири-бирин ушундай жаман көрүп жалажап соттошкон. Бул базарга барамын деп ашыкпа, адам сатып бул базарда жарышпа. Эң кызыгы ушул болду негизи, турган элем өзүм дагы сатыкта. Эң кызыгы ушул болду негизи, эй туруп турмун өзүм дагы сатыкта. Konoktор, поэзия сүйүүчүлөр, студенттер, жаштар.
Насип буйрук мынтип сиздердин жергеңиздерге келип калдык. Кудайга миң элбе шүгүр. Ушунчалык меймандостук, ушундай жакшынакай адамдар бизди курчап турганына, биз менен ушинтип бизге аралашып жүргөнүнө ушундай ыраазы болдук да, баарынын элинечи. Мен дагы Султанова Максудамын, Абдилла Жановна. Жалал Абад областынан болом. Москва шаарында жашайм. Бизде дагы Москвада группаларыбыз бар. Поэзия ордосунун мүчөсүмүн. Москва 12 группасы бар еще. Мен эмне дейт элем, мен жаштардычы патриоттукка чакырып кетем, өтө. Өзүм патриот аялмын. Ошого мен азыр силерге даңаз алайын тилимди деген ырымды окуп берсем, Кыргызмын деп даңаз алайын тилимди, барктап баалайм улутумду тилимди, колдон келген аракетим жумшаймын, кыргыз тилде берип муунга билимди. Улутум бар, кыргыз деген элим бар, өз тилимде эркин сүйлөр жерим бар, барктабасам улутумду элимди, анда менин дүйнөм жарды ичим тар. Кээ бирлөр теңин албай жүрүшөр, башка тилди билбейсиң деп күлүшөр. Өз тилимде ырлар жазып сүйлөсөм, кыргыз тилин колдоочулар сүйүшөр. Өз тилимде ырлар жазып сүйлөсөм, элин сүйгөн жаштар мени сүйүшөр. Коноктор, ыр-дүйнөнү сүйүүчүлөр, поэзияны сүйүүчүлөр, мен Саттан Сатпаева Ак Сарайынан келдим. Ыр жазууну мектеп жашыман баштагам. Анан кеч келдим да поэзия дүйнөсүнө. Кеч келсем да ордумду таап келатам. Ушу поэзия ордосунун жардамы менен сиздерге Алыкулга Тазим 5 республикасы акындары жазган китебине ырым жүгөйм. Сиздерге кыргыз жерим деген ырымды окуп берейин. Кыргыз жерим тоо менен булут турат көргүп, тоо менен булут турат өбүшкөндөй, арзуусун бирге айтып бөлүшкөндөй, керилген сулуу келин кейпин кийип, карагай жар айтып көрүшкөндөй, шаркыратма суусун бүркүп, турганда сезимдерим кетти дүргүп, туп-тунук тамчылары чачырады, жаркытып жан дүйнөмө арзуу сүртүп. Көркөмү көздү яттан кыргыз жерим, койнумда жашайт барктуу марттуу элим. Көрө албас душмандардан алыс болуп, сакталсын урпактарга салттуу демим. Көрө албас душмандардан алыс болуп, сакталсын урпактарга салттуу демим. Ар бир баспай, жакшынакай отуруп, угуп, өзүңүздөргө бул бир гана сааттык нерсе экен. Ошону бир көңүл бөлүп отуруп берсеңиздер, суралыш. Эркин Гүлге, сенде? Саламатсыздарбы, поэзия сүйүүчүлөр, Бишкек шаарынан келгем. Бейшанова Эркин Гүл. Өлгө болгон сүйүүндү менен окуп берейин. Микрофон жакындасың. Ысыкөл кыргыз бермети. Ысыкөл Бишкектин абыдан курчусугы, көңүлүм көлгө тартып кызыды. Миң ирет көрсөм дагы айланып, таркабайт көлдүн мага кызыгы. Ысыкөл кыргыз жердин бермети, жылтылдайт күн нуруна көлбети. Чалкыса керемет сезилип, көрктөнөт олго бетер жер бети. Толкундар жээкке чыгып урунап, ажайып сыйкыр өңдү куулап, асманда булуттарды тез айдап, ышкырган шамал үн угулат. Ысыкөл менин ыйык байлыгым, жанымдан кетпей келгин кайгырдым. Мээримин төгүп мага бөлөнем, муздаган жан дүйнөмдү жай кылдым.